Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Кыргызстан Палестина элинин суверендүү мамлекет түзүү укугун тааныйт. Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Ал Эр-Рияд шаарында Сауд Арабия патшалыгында болгон иш сапарынын алкагында Ислам кызматташтык уюмунун 8-чи кезексиз саммитинде сүйлөдү. Бул чыр-чатактын кесепетинен жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө жана бир айдан ашык убакыттан бери күчөгөн зордук зомбулуктун натыйжасында эбегейсиз жоготууларга жана кыйынчылыктарга дуушар болгон бардык палестиналык жарандардын кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Ар бир кыйылган өмүр бул чоң трагедия. Кыргызстан Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр. Биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейгүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз, деди Жапаров. Өлкө башчы Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келгенин, бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа экенин белгиледи. Бейгүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрүнүн кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш. Жарандык инфраструктурага, мектептерге, ооруканаларга жана турак жайларга тандоосуз кол салуу эл аралык гуманитардык укукту бузуу гана эмес, адам укуктарын да олуттуу бузуу болуп саналат, деди Жапаров. Президент белгилегендей, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйт. Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырат, деди ал. Жапаров Кыргызстан бүткүл жакынкы чыгышта адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетүүгө багытталган бардык күч-аракеттерди колдоого умтулаарын кошумчалады. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Кыргызстандык самбочу дүйнө чемпионатынан күмүш медаль алды. Кыргызстандык самбочу Белек Бараканов дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынганын Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Мелдеш ушул тапта Армениянын борбору Ереванда өтүп жатат. Спортчу килем бетине 64 кг салмакта беттешти. Алгач 1-16 финалдык кармашта тажикстандык спортчуну утса, 1-8 финалда америкалык балбанды жеңген. Чейрек финалда италиялык, ал эми жарым финалда монголиялык балбанды утуп финалга жолдомо алган. Чечүүчү финалдык беттеште орусиялык балбанга жеңилип күмүш медаль тагынган. Бишкекте Таштандыдан табылган ымыркайга президент Садыр Жапаровдун ысымы ыйгарылды. Таштанды челектен табылган ымыркайга президент Садыр Жапаровдун ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу Бишкектин номер 1 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Замира Матубраимова билдирди. Анын айтымында, мындай чечимди балдар бөлүмүнүн жааматы кабыл алган. Президенттей күчтүү, акылдуу, акыйкат, өз өлкөсүнө күйгөн адам болсун деген тилек менен ысымы ыйгарылды, деди ал. 9 ноябрь күнү Борбор калаадагы Таштанды челектердин биринин ичинен ымыркай табылган. Бала номер 1 төрөт үйүнө өткөрүлүп, абалы жакшырган. Ымыркайдын энеси табылып кармалган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот.
Манас аэропортунун жетекчиси Агат Туулунду Манас менеджмент компаниясынын жааматын куттуктады. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкы башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов өз Facebook баракчасы аркылуу куттуктоо жолдоду. Анда ал мындай деген: урматтуу кесиптештерим жана өнөктөштөр, Манас эл аралык аэропорту ААК жана өзүмдүн атымдан Манас менеджмент компаниясынын 25 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул өзгөчө күн сиздердин үзүрлүү эмгегиңиздердин жана мыкты жетишкендиктерге болгон берилгендигиңиздердин чоң далили. 1998 жылдан баштап Манас менеджмент компаниясы башкаруу тармагында көрүнүктүү натыйжаларга жетишип, ийгиликтин жолун басып өттү. Мындай комплексти түзүү идеясы Манас эл аралык аэропортунун тейлөөнүн эл аралык деңгээлдеги Борбордук Азиядагы эң ири транзиттик жүк хаб аэропортуна айландыруу болгон. Жана биз буга жетише алдык десем жаңылышпайм. Манас менеджмент компаниясы эл аралык ишкерлер кеңешинин Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын, Жарандык авиация ишканаларынын ассоциациясынын юридикалык жактардын ассоциациясынын толук кандуу мүчөсү жана ISO 22000 эл аралык сапат стандартынын сертификаты бар экендигин сыймыктануу менен белгилей алабыз. Быйылкы жылы Манас менеджмент компаниясынын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү да мыкты деңгээлге жете алды. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында 2022 жылдын 12 айынын көрсөткүчтөрүн 14%га ашык аткарып, мыкты жыйынтыкты берүүдө. Урматтуу кесиптештер, ар бириңиздер бийик жетишкендиктерге, талыкпас эмгек, кесипкөйлүүлүк, чыгармачылык жана каалооңуздар менен ийгиликтерди багындыруудасыздар. Сиздердин Манас менеджмент компаниясын өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздар эң жогорку баалоого татыктуу жана алдыда бизди жаңы жаркын жетишкендиктер күтүп турат деп терең ишенем. Майрамыңыздар кут болсун деген Манасбек Самидинов өз сөзүндө. Канат байкеге азыр от массажын кылып атабыз. Сурайлы Канат байке кандайсыз, тамандары сотабы? Жакшы. Муздаган жерлерден бүт тер чыгарат экен да. Бул жерке кулактын ичтеринен бери жаман жакшы болуп калды. Кураштарга барып 2-3 жылдан бери айыга албаган жерлер ушул жерден от сонун экен. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарынын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат жүркам менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттерим дагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап терде атат. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин баке. Курманбек Бакиев Беларуста 2 башка паспорт алган. Альянс расследователи Беларусь иликтөөчүлөр тобу Беларуста качып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев ал өлкөдө башкасы менен 2-чи паспорт алганы тууралуу видео жарыялашты. Беларусь иликтөөчүлөрү Курманбек Бакиевге Александр Лукашенконун атайын буйругу менен 2010-жылы август айында жарандык жана паспорт берилгенин аныкташкан. Бирок Курманбек Бакиев кийин Закир Салиев деген ысым менен ID номерлүү 2-чи паспорт алган. 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Алатоо аянтында ок атылып 90га жакын киши набыт болгон. Ал өзү жана Тун уулу Марат Бакиев соттун чечими менен 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов сырттан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бишкекте Кыргызстан-Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Бишкекте соода-экономикалык жана илимий-техникалык кызматташтык боюнча Кыргызстандын Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Этил Байсалов комиссия акыркы жолу 7 жыл мурун отуруп өткөргөнүн билдирген. Ал туризм, маданият жана спорт жаатында кызматташтыкты арттырууну, университеттер менен илимий уюмдардын өзара байланышын жакшыртууну сунуштаган. Өз кезегинде Пакистандын делегациясынын башчысы энергетика министри Мухаммед Али Мейман достугу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан Пакистан
Кыргызстан өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунун маанилүүлүгүн белгилеген. Ал эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактардагы кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө, тереңдетүүгө салым кошоорун айткан. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча отурумдун протоколуна жана Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлигине караштуу Адал индустрияны өнүктүрүү борбору менен Пакистандын илим жана технология министрлигине караштуу стандарттарды жана сапатты көзөмөлдөө кызматтын ортосундагы келишимге кол коюлган. Жаңы жылдан баштап патент менен соода жүргүзүү токтотулат. Кимдерге тиешелүү? Мамлекеттик салык кызматы 2024 жылдын 1 январынан тартып патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотуларын эскертти. Билдирмеге ылайык, жаңы жылдын 1 күнүнөн баштап иштин төмөнкү түрлөрүнө карата патент берилбейт. Базар жана кичи базарда чекене сатуу, дүкөндө чекене сатуу, дүкөндөн соода борборунан жана базардан тышкары чекене сатуу, соода түйүндөрүн пайдалануу менен соода борборлорунда чекене сатуу, күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагондорду, латокторду, чатырларды, боз үйлөрдү, кол арабаларын, бастырмаларды жана башка убактылуу темир конструкцияларын пайдалануу менен базардан тышкары автоунааларга кошумча бөлүктөрдү жана материалдарды сатуу, тест татым тармагынын азыктарын сатуу, үй жаныбарларын багуу жана сатуу, нан жасоо, үйдө кум блокторду, шлак блокторду жана брусчаткаларды даярдоо, өзү жасаган кол өнөрчүлүк ишинин, элдик көркөм кол өнөрчүлүк буюмдарын сатуу, мүрзөгө коюлуучу эстеликтерди, постаменттерди жана коштоочу элементтерди жасоо сатуу, сүрөтчүлөрдүн ишмердүүлүгү, анын ичинде сүрөт жана портрет тартуу. Патенттин негизинде соода жүргүзгөн ишкерлер 2024 жылдын 1 январына чейин салык салуунун башка режимине, жалпы салык режимине же бирдиктүү салыкка өтүшү керек. Бирдиктүү салыктын ставкалары жылдык кирешенин көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин болсо 0,5%, 50 миллион сомго чейин болсо 1%ды түзөт деп айтылат мекеменин маалыматында. Бирдиктүү салыктын негизинде иштегендер ККМди пайдаланууга жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча талаптарды, ошондой эле бир катар башка милдеттенмелерди аткарууга милдеттүү. Башка салык режимине өтүш үчүн ишкерлер салык органына арыз кагаз жүзүндө же онлайн менен кайрылышы керек. Кошумча маалыматты жергиликтүү салык органдарынан 116 номери аркылуу же www.sti.gov/kg сайтынан алууга болот. Жалдагы балдар ооруканасында арзан дарыкана ачылды. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда эл аманат алышындагы мамлекеттик дарыкана ачылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Министр Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик дарыканалардын ачылышын калкты арзан жана сапаттуу дары-дармектер менен камсыздай турганын айткан. Министр адегенде республика боюнча 46 мамлекеттик дарыкана ачуу пландалганын, бүгүнкү күндө алардын саны 49га жеткенин белгилеген. Албетте алгач уюштуруу маселелерине байланыштуу нюанстар болушу мүмкүн, бирок негизги процесс башталды. Келечекте бардык дарыканаларда препараттардын түрүн 800дөн 2000ге чейин көбөйтүү пландалган, деди Бейшеналиев. Шаар тургундары дарыларды бул жактан 10-15% арзан сатып алышат. Таштандыдан табылган ымыркайдын энеси кармалды. Бишкекте Таштандыдан табылган ымыркайдын 21 жаштагы энеси кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Ал кылмыш жаза кодексинин 37-125-беренеси эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү шек саналып кармалган. Милициянын маалыматына Таштандыдан табылып, номер 1-төрөт үйүнө жеткирилген ымыркайдын абалы туруктуу. Милициянын маалыматында Таштандыдан табылып, номер 1-төрөт үйүнө жеткирилген ымыркайдын абалы туруктуу. 8 ноябрда 23:30 чамасында Бишкектин көчөлөрүнүн биринде Желин баштыкта салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Милиция факт боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө башталган. Абдыкадыров президенттин Ысык көлдөгү өкүлчүлүгүнүн жааматына тааныштырылды. Президенттин Ысык көл облусундагы кармоктуу өкүлү болуп дайындалган Эмилбек Абдыкадыров жааматка тааныштырылды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчини эмгек жааматына министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касмалиев тааныштырды. Белгилей кетсек, Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын мурдагы мэри. Ал 2022 жылдан 24 февралынан 2023 жылдын 31 октябрына чейин мэрлик кызматты аркалады.